Барыңыздарга салам урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Ажабалов жана түстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызды ийгилик жана спорт темасына арнайбыз. Бизди аягына чейин көрүңүздөр. Ден соолуктуу болуп узун өмүр сүргүңүз келсе, туура тамактануу жана спорт менен машыгуу маанилүү. Ал эми чыгарылышыбыздын башында сиздерди Дасмия фитнес клубу менен тааныштырабыз. Достор, бүгүн мен сиздерге мени менен фитнеске барууну сунуштайм. Эң мыкты Дасмия аттуу клубуна барабыз. Ал эми бизди экскурсиялык тур күтүп атат. Менимче бул кызыктуу саякат болот. Интересное путешествие. Сиздерди премиум клубубуз Дасмияга чакырабыз. Бизге бул премиум фитнес клубу жөнүндө билүү кызыктуу болгон. Ал эми азыр кандай экенин көрөбүз. 6000 чарчы метрде жайгашкан спортзал, кардиозона, мушташуу үчүн мейкиндик, функционалдык машыгуу аймагы, бассейн, 4 фин саунасы, түрк буу бөлмөсү, массаж бөлмөлөрү, шезлонгтор менен эс алуучу жай, балдар клубу, жайлуу чөп барлар жана башкалар. 30 days later, I'm back on the streets. Got a batch of bomb beat shit. I'm trying to eat feet to the pavement. Money, I'm craving it. What about the bitches, dog? Спортзалга токтойлуу. Бул жактын спортзалы сапаттуу премиум техника менен жабдылган. Дүйнөнүн фитнес шаймандары Heist, Foreman жана Prego сыяктуу брендтери. Бул жерде 200дөн ашуун тренажерлор бар. Ушундай темир менен каалагандар үчүн жакшы натыйжага жетүү сөзсүз жеңилирээк болот. Make it a phone. Step back, nephew. I feel the heat of the chrome. G-Mon, Paw, in the heat of my cone. Plate full of shit, nigga. I never. Бизде 3 зона бар. Функционалдык зона, эркин салмак зонасы жана кардио зонасы. Тяга снизу в тренажере. Биз буттарыбызды платформага коебуз. Жамбашты бир аз артка, белибизди артка, төмөндөн тартабыз. Это тренажер безопасный. Варикоздук тамырлар, грыжалары бар адамдар үчүн коопсуз. Грыжи. То есть, смотрите. Салмакты өзү төмөндөн жогору тартат. Ал көтөрүп турат. Поднимает. Ал эми бул жер топтук программалардын күйөрмандары үчүн. Fly Yoga, шайтан араба тебүү, функционалдык машыгуу жана пилатес, фитбокс, зумба жана 20дан ашык программалардын түрлөрү үчүн зона. Sip that glass, bar that dro, shake that ass, move that dough. Rappers sound like Dr. Seuss, but not as dope. Clench your teeth and bite my flow. Ушундай интенсивдүү машыгуулардан кийин сергиш керек. Клубдун мүчөлөрү үчүн чоң 25 метрлик 5 жолу бар кенем бассейн. Спорттун жаш сүйүүчүлөрү үчүн өзүнчө балдар бассейни бар. Баса, жаш спортчулар жөнүндө. Алар үчүн бул жерде балдардын толук кандуу фитнеси уюштурулган клуб бар. Бул жерде балдар жөн гана ойноп, сүрөт тартып, мультфильмдерди көрбөстөн, чоң спорттогу алгачкы кадамдарды жасашса болот. Балдарыңыздын пайда алышы жана өнүгүшү үчүн эксперттер тарабынан балдар программалары жаңы иштелип чыккан. 20дан ашуун спорт программаларынан тышкары, карталар төмөнкү билим берүүчү багыттарын камтыйт. Булар финансылык сабаттуулук, дебаттар, театр, чыгармачылык мастерскаясы, шахмат жана тогуз коргол. Бардык чексиз мүмкүнчүлүктөрдү картанын ээси ала алат. Ал эми ушундай супер клубка кандай катышса болот деп клубдун кызматкеринен сурайбыз.
Школа предоставляет услуги в комплексе. Туда входит тренажерный зал, пол олимпийский. Клуб комплекстеги кызматтар менен камсыз кылат. Ага спортзал, жарым олимпиадалык бассейн, жана дагы бир топ багыттардын 30 түрлөрү киришет. Бизде 3 ай, 6 ай жана жылдык карталар бар. Азыркы учурда абонементтердин 20дан ашык түрлөрү бар. Баасы айырмаланат. 3 айдан баштап эң өнөмдүү картанын баасы 27 000 сом. Андан кийин денебиздин фитнес диагностикасы. Бизге жазылгандан кийин сизди дароо дарыгерге дене диагностикасына жиберебиз. 1 сааттын ичинде дене параметрлерин жана адамдын эс соолугунун өзгөчөлүктөрүн дарыгерибиз айтып берет. Андан ары организмдеги булчундардагы суу менен майдын составын далилдейт. Дарыгер кайсы зоналарга баруу керек деп сунуш берет. Возможно, на какой-то период, да? Сейчас у нас идут скидки и акции на абонементы. Азыр бизде арзандатуулар жана акциялар бар. Бардык каалоочулар үчүн биз экскурсия өткөзүп, арзандатуулар жана акциялар жөнүндө айтып беребиз. Нет, так об их стоимости, о скидках и акциях. Дасвия үй-бүлөлүк фитнес клубу менен биринчи таанышуу жакшы өттү деп ойлойм. Сиздер менен кененирээк маалымат менен бөлүшүү үчүн бул жерге дагы бир жолу кайтып келели. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright, little did I know. Ал эми спорт менен машыгуу денебизге гана пайдасын алып келбестен, мээбизге да пайдалуу экен. Бул процесс кандай өтөт деген суроого кийинки видеодо жооп беребиз. Адатта жеңилгендердин фавориттерди жеңиши. Акыркы минутада жеңишке алып келген пенальти. Көп машыгуу. Көптөгөн адамдар оюн талаасында жеңишти майрамдоону, сүйүктүү командаларды колдоону, спорт менен машыгууну жактырышат. Бирок спортко ушунчалык берилүү керекпи деген суроо туулат. Чындыгында эле спорт ушунчалык жакшыбы? Көңүл ачуучу оюн өткөзүүбү? Биринчиден, ар бир адам спорттун акыл эсибизге жана денебизге пайдалуу экендигин билет. Жана бул талашсыз. Спорт менен машыгуу айрыкча жаш кезде ден соолукка абдан пайдалуу. Спорт биздин сөөктөрүбүздү бекемдейт, жаман холестеринди тамырлардан чыгарып, гипертония жана кан диабетинин коркунучун азайтат. Көнүгүү учурунда мээбиз дагы бир катар химиялык заттарды бөлүп чыгарат. Анын ичинде эндорфиндер. Бул борбордук нерв тутумунун ооруга жана ырахатка болгон реакциясын көзөмөлдөгөн гормондор. Эндорфин жана үзгүлтүксүз физикалык активдүүлүк көңүлүңүздү курчутуп, өзүңүздүн эс тутумуңузду өркүндөтүп, маанайга жакшы таасирин тийгизет. Жумасына 5 күн спорт залга баруу командалык мендешке барабарбы? Изилдөөлөр көрсөткөндөй, эгерде сиз ылайыктуу команда таап алсаңыз, өзүңүзгө физикалык жана акылыңызга көбүрөөк пайдаласыз. Эң маанилүү психологиялык артыкчылыктар. Мисалы, команда менен ойноп атканда башка адамдарга ишенүү, аларга жардам берүү жана жардамды алуу. Ошондой эле бир максатты коюп, биргелешип иштешүү. Мындан тышкары машыгуу адатын өнүктүрүп, команда алдындагы милдеттемелер жана көңүлдүү эс алуу үчүн спортко жеңилирээк көнсө болот. Спорт менен машыгуу мектептеги окуучулардын арасындагы депрессия, тобокелдигин 4 жылга чейин азайтат. Жана сиздин өзүңүзгө баа берүү жана ишенүү кыйла өсөт. Бул үчүн бир катар себептер бар. Биринчиси машыгуу. Машыгуу менен айрыкча жакшы машыктыруучу менен сиздин ой жүгүртүүңүз өзгөрөт. Сиз мындай ойлоп каласыз: бүгүн алым келбесе да, мен дагы машыгып, акыры максатыма жетем. Ушундай ой жүгүртүү өмүр бою пайдасын алып келет. Каталардан сабак алуу жөндөмү эң ийгиликтүү. Машыгуунун узак мөөнөттөгү артыкчылыктарынын бири жеңилүү тажрыйбасы өнүгүүгө жардам берет. Туруктуулук жана өзүн өзү билүүнү өнүктүрөт. Окутуу учурундагы кыйынчылыктардан өтүү социалдык жана психологиялык тоскоолдуктарды жеңүүгө жардам берет. Ошондуктан сиздин командаңыз жок болсо дагы же ар дайым жеңилсе дагы, бул тажрыйба абдан баалуу. Бирок бардык эле бир спорттун түрү менен машыга алышпайт. Өзүңүзгө ылайык спортту издөө үчүн дагы убакыт керек. Сиздин күчүңүзгө ылайыктуу спортту тандашыңыз керек. Бул табигый нерсе. Бирок сиз издөөгө бир аз убакыт бөлүп, өзүңүздөрдүн жеке муктаждыктарыңызга ылайыктуу спортту тапсаңыз, ийгиликке жетсеңиз, анда бул сизге көп пайданы алып келет. Сиз достук коомчулугунун бир бөлүгү болуп, өзүңүзгө көбүрөөк ишенип, машыкканда бир гана дене эмес, рухуңуздун үстүндө иштейсиз.
Таза аба жұткун келсе, эрте тур. Таза өмүр сүргүн келсе, эмгек кыл дегендей эле азыркы заманда ден соолукка кам көрүү жана карьера куруу ийгиликтүү адамдар үчүн маанилүү. Ал эми кийинки видеодо Чынара Темирова Оксфорд университетине тапшыруу жөнүндө маалымат менен бөлүшөт. Салам, мен биринчи видеодо өзүм жөнүндө айтып кеттим. Бул видеодо мен сен жөнүндө айтам. Мен видеолорум кандай адамдарга туура келет, кандай адамдарга пайда алып келет. Ошон үчүн мен бул видеодо сенин мындай общий картинаны түзгөнгө аракет кылам. Биринчиден мен ойлойм, сен кыргызстандыксың. Себеби мен өзүм кыргызстандык болуп тапшыргам. Ошон үчүн кыргызстандык болуп тапшырганда бул кандай, ошондой опыттарды бөлүшө алам. Кандай минустары бар, кандай плюстары бар, эмне өзгөчөлөрү бар. Мен ушул жерде эле дароо айтып кетем. Кыргызстандык болуп тапшырыш бул это уже жакшы шанс алып келет. Бул плюс, себеби ал Кембриджге жүздөгөн Америкадан, Сингапурдан, Кытайдан аябай көп адам тапшырат. Ошон үчүн кандай кыргызстандык болуп тапшырганда мындай башкача көңүл бурат да. Мен ал экзаменацион неме ал комиссияда отурбайм, бирок университеттин өзүндө кызыкчылыгы бар да, мындай diversity, ар мамлекеттерден адамдарды мынтип топтогонго. Ошон үчүн Кыргызстандан адамдар аз тапшырат. Ошон үчүн сен тапшырганда уже бул плюс. Но это все не гарантирует, конечно. Вот. Анан экинчи бул сен жогорку билимиң бар. Сен эми аласың, бакалавр степенди же алгансың, 1-2 жыл мурун мастер программа тапшыртканда сөзсүз сен будан жогорку билимиң болуш керек. Кыргыз тилинде окугансыңбы, орус тилинде, англис тилинде, неважно. Ошто, Бишкекте же башка чет мамлекетте, неважно тоже. Кийинки бул опыт работы. Айлык акысын аласыңбы ал ишине, же волонтерская работа, же практика, тоже неважно. Главное, сен окуп жүргөн эле адам болбошуң керек да. Бир практикалык иштерди дагы алып жүргөн, иштеп жүргөн адам болсоң, ошол жакшы болот, плюс болот. Дагы сен англис тилде сүйлөйсүң, англис тилин билесиң. Прям идеально свободно эмес, бирок англис тилде өзүң оюңду можешь передавать. И эми өзүң өлкөдө түшсөң эле англияда окуганда англисче билиш керек. Вот. Ошон үчүн бул менде ушул 4 шарттар бар эле, мен эми даярдана баштаганда. Ошон үчүн сенде ушул 4 шарттар болсо, менин видеолорум сага пайда алып келет. Мен IELTS-ке кантип даярданыш керек, ошол жөнүндө көп деле айтпайм. Балким өзүм жөнүндө опытымды айтып коем бир видеодо. Бирок YouTube'да аябай каналдар көп, IELTS, TOEFL кантип даярданыш керек, ошолорду көрсөң болот. Мен ушул 4 шарт болсо, ушул бизге мен менен туура келсе, ушул айтып аткан нерселерди то мен кийинки видеолорум силерге туура пайда алып келет. Анан ошон үчүн ошондо мен силерге просто жол көрсөтүп берем да. Жол көрсөтүп берем, кантип тапшырыш керек. Лондон ийгилик шаары. Эмнеге Лондонду ушундай аташкан? Бул шаардын тургундары эмне менен алек? Бул тууралуу Дина Джейкоб кененирээк айтып бермекчи. Лондон Улуу Британиянын борбору. Ошондой эле эксперимент жасоодон коркпогондор үчүн шаар. Бул жерде Александр Маккейн, Стелла Маккартни жана Вивьен Вествуд мода олимпинин чокусуна көтөрүштү. Лондонда мода иш-чаралары тынымсыз өткөрүлүшөт. Pure London Scoop International Fashion Show жана Лондондогу мода жумалгы. Анда 200дөн ашуун британиялык дизайнерлер кийимдерин жана аксессуарларын көрсөтүшөт. Ал эми ошол кийимдер кийинки сезондо трендке айланышат.
Fashion, башкача айтканда мода, стилдин, кийимдин, жүрүм-турумдун, жашоо образынын же жаңылыкка умтулуунун убактылуу үстөмдүгү катары аныкталат. 1890 жылдан 1960 жылга чейин модалуу кийимдерди жана аксессуарларды жасоочу чакан бизнес акырындык менен массалык өндүрүшкө айланып, бүтүндөй тармакка айланган. Башкача айтканда, товарларды өндүрүү, сатуу жана керектөөнү камтыган экономиканын өз алтынча сектору болуп калган. Мода индустриясы дүйнө жүзү боюнча тездик менен өсүп, Парижде, Флоренцияда, Миланда жана Нью-Йоркто ошондой эле дизайнерлердин чыгармачылыгы өкмөт тарабынан күчтүү колдоого алынган. Бул Лондондогу өсүшкө ээ болду. Жаңы мектептер ачылып, сынактар жана башка иш-чаралар өткөрүлүп, мода жана дизайнды жайылтууга өбүлгө болду. Ушул иш-аракеттердин аркасында 1,5 миллион адам жумушта, Британиянын казынасынын бюджети 57 миллиард долларды түзөт. Ал эми Улуу Британияда миллиондогон доллардык мода индустриясынын түптөлүш тарыхына көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Дүйнөлүк мода тарыхында биринчи кутерье британиялык Чарльз Фредерик Уорд болгон. Лондондогу бир нече кездеме дүкөндөрүндө иштегенден кийин 1846 жылы Парижге көчүп келип, кийим өндүрүү боюнча чакан бөлүм ачкан. Чарльз Уорд 1851 жылы Лондондогу өнөр жай иштери көргөзмөсүндө Гран-прини жеңип алгандан кийин белгилүү болгон. Жана 1855 жылы Парижде өткөн түбөлүк искусствонун дүйнөлүк көргөзмөсү болуп, анда ал поездин жаңы дизайнын иштеп чыккандыгы жана аялдардын көйнөктөрүндөгү толкундоолордон арылганы үчүн медаль алган. Уорд манекенди ойлоп тапты. Ал ошондой эле көйнөктөргө биринчи болуп, брендтин этикеткасын тиккен. Кийин ал этикетканын прототипине айланган. Чарли Уорд дизайндагы жаңычылдыгы үчүн гана эмес, ошондой эле кийим тигип берген падышалык адамдардын жардамы менен жогорку моданын негиздөөчүсү болуп калды. Ага кийимдердин тиктирүүлөрдүн арасында Франциянын императрицалары Евгения жана 3-чү Александр Орус падышасынын аялы Мария Романова болушкан. Улуу кутерьенин көйнөктөрү музейлерде жана жеке коллекцияларда сакталган. Ошондой эле европалык падышалыктын жана сот аялдарынын портреттеринде чагылдырылган. Чарльз Фредерик Уорд 1895 жылы көз жумуп бизнести уулдарына тапшырган. Бирок мода үйүнүн сөздөрү көпкө чейин күркүрөдү. Анткени анын айтылбаган ураны сулуулук жана сулуулук болгон. Первое дефиле такое, какое нам известно. Биз билгендей, биринчи мода көргөзмөсүн 1905 жылы Люсиль аттуу дизайнер өткөргөн. Ал өзүнүн ательесинде чакан сахнанын дизайнын жасап, кардарларына чакыруу жиберип, музыка менен коштолгон модельдерин бүтүндөй парадын уюштурган. Андан кийин 6 ай ичинде анын сатуулары көбөйгөн. Люсиль, толук аты жөнү Люси Садерланд. Англияда биринчи аял дизайнер болгон. Ал кечки көйнөктөрдү жана ич кийимдерди иштеп чыгып, 1985 жылы мода үйүн ачкан. Люсиль кийим дизайнын журналистика менен айкалыштырган. 1910 жылдан бери ал Харпер базарынын жана үй теричилигинин коммунисти болуп, ошол кездеги модалуу кийимдер жөнүндө айтып, ошону менен Англияда мода индустриясын өнүктүргөн. 19 кылымдын аягында, 20 кылымдын башындагы стилди төмөнкүчө сүрөттөөгө болот. Люкс жана аял сулуулугу. Ушул мезгилдеги идеалдуу аялдын образы сулуулуктун кудайы болгон. Мыкты кийимдерди жаратууга умтулуп, дизайнерлер кымбат баалуу таштардан, аппликациялардан жана мектен жасалгаларды жасашты. Ушул кийимдерди өзүн сыйлаган айымдар күнүнө бир нече жолу алмаштырыш керек болчу. Эртең мененки чайды ичүүгө ылайыкталган көйнөктөр сейилдөөгө ылайыксыз. Ал эми кечинде аял коомду өзгөчө, жарашыктуу жана бай көйнөк менен гана чыгыш керек деп ишенишкен. Ошондуктан таланттуу сүрөтчү модельерлер популярдуу болуп, кийим кийүү маданияты мода индустриясынын өнүгүшүнө кызмат кылган. Второй виток популярности Англис модасынын популярдуулугун экинчи айланпасы 60-жылдардын башында Батыш Европа коомунда маданий революция башталган учурда болгон. Асимметрия, дисгармония модага айланып, кэжуал жана футбол бейбаштары сыяктуу жаштардын арасында популярдуу болгон күнүмдүк стиль пайда болду.
60 жылдар жаштардын субмаданияттарынын декадасы болуп калды. Эксцентрикалык кагаз жана пластикалык мода жана минимализм. Бул стилди Париж сунуш кылган. Чуулгандуу мини юбка жана хиппи кыймылы, ошондой эле космостук стилдин пайда болушу. Бул мода тарыхындагы эң экстраваганттык стиль болушу мүмкүн. 1961 жылы Юрий Гагарин жерди айланып учканда бул окуя дизайнерлерди жаңы көз караштарга шыктандырган. Алар кызыктай келген модельдерди түзө башташты. Андрей Кореш космос стилиндеги кийимди жараткан биринчи дизайнер болду. Күйөрмандар теннис топторуна окшош ай ботинкаларын жана күндөн коргоочу көз айнектерин кийишкен. Корей балдардын кийимдерине окшош кыска көйнөктөрдү жаркылдатып кооздоп, өзгөчө аксессуарлар менен кооздогон. Мындай модельдер үчүн табигый эмес, синтетика жана пластмассалар, жасалма материалдар ылайыктуу болду. Белгилүү болгондой, талап сунушту жаратат. Ошентип дизайнер Джоргия Ди Сант Анжела кездемелерди жаратуунун жаңы жолдорун издей баштады. Ал жүндөн жана акрилден жасалган жип менен иштеп, каалаган багытта созулуп кете турган ийкемдүү жибекти ойлоп тапкан. Сууда сүзүүчү кийимдер, кийинчерээк спорттук костюмдар жана көйнөктөрү да ийкемдүү жибектен жасалып башташты. Модалуу ассортименттин кеңейиши, формалардын ар түрдүүлүгү, жаркырагандыгы, фантазиясы, жаштыгы мунун баары 60 жылдардын модасы бизге алып келген. Декада модага бир катар эстен кеткис детальдар жана аксессуарларды белек кылды. Жасалма зер буюмдарынан пластикке чейинки артыраптуу костюмдар, көйнөккө тагылган мончоктор жана чынжырлар, укмуштуу алкактуу көз айнектер, чач боолору жана башкалар. Алардын бардыгы Карнаби көчөсүндөгү жана Падышалар жолундагы альтернативдик дүкөндөрдө сатылып, 60 жылдардагы эң модалуу көчөлөргө айланган. Полноценные показы в рамках ежегодной недели моды в Лондонда жыл сайын өтүүчү мода жумалыгынын алкагында толук кандуу шоулар 80 жылдардын башында өтө баштады. Жана башкы дизайнерлери Пол Смит, Стелла Маккортни, Александр Маквин, Ивент Бестфуд жана Карен Милен. Лондондун Карнаби көчөсүндө алардын кийимдери сатылат. Are you ready, Boots? Ал эми чыгарылышыбыздын аягында Курултай аттуу кыргыз хип-хоп маданиятын колдоочу бирикмесинин колдоосу менен чыккан ыргак көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Ушундай адамдар кыялдангандан коркпой өз максаттарын коюп ийгиликке жетишүүдө. Дикий аромат, ты аморе, я психея. Манишь меня, маме, будто моя панацея. Мы улетим, пропадая вдалеке. Шепчет ветер слухи обо мне, о тебе. Тысячи минут до рассвета. Нет, нам бежать не надо. Просто повесим как силуэты. Ведь мы все то, что надо. Пусть эта песня будет по любви. Пусть вместе будем либо селфи. Но мы не верим в сказки. Снимем маски. И я снова вдохну дикий аромат. Ты аморе, я психея. Манишь меня, маме, будто моя панацея. Мы улетим, пропадая вдалеке. Шепчет ветер слухи обо мне, о тебе. Сен жытың жыпардай мага, сеники гана жылытар бара-бара. Мен оюм сенде, жөнөм сагана. Мен жарам керекке, сенде мага жара. Баястан агызат бал тилин, тарынпай кыздардын ар бирин. Жоготпой кыргыздардын тартибин, акысым ал көрө берем ар берин. Таң атканча мен акмалайм сени, убакыттын жайы өткөнүн жеңип. Жыктаган соң келет эркелеги, жытың жыпар бул бир мендең. Өпкүм келет эм сенин эндериң, жүргүм келет дай мен сенин менен. Өмүр сүрүп өткүм келет сенин менен, арба балдың мени шекер жытың менен. Манишь меня, маме, будто моя панацея. Мы улетим. Шепчет ветер слухи обо мне и о тебе. Дикий аромат, ты аморе,
психея. Манишь меня, маме, будто моя панацея. Мы улетим, пропадая вдалеке. Шепчет ветер слухи обо мне и о тебе. Всякий аромат, ты аморе, я сирея. Манишь меня, маме, будто моя панацея. Мы улетим, пропадая вдалеке. Шепчет ветер слухи обо мне и о тебе. Ушундай көңүлдүү нотада биздин чыгарылышыбыз да аягына келди. Сиздер менен мен Айжамал болдум. Түстүү тасма берүүсү. Бизди калтырбай көрүңүздөр.